7 август 2020 жылдын статистикалык маалыматына карата акыркы 24 сааттын ичинде республикабызда лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу коюлган 660 бейтап дарыланып ооруканалардан чыгарылган. Алардын ичинен Бишкек шаарынан 142, Ош шаарында 83, Чүй облусунда 51, Ош облусунда 84, Талас облусунда 40, Нарын облусунда 19, Ысык Көл облусунда 91, Жалал Абад облусунда 89 жана Баткен облусунда 66 бейтап чыгарылды. Дарыланып айыгып чыккан жалпы бейтаптардын саны 30.764 түздү. 2020 жылдын 7 августуна карата республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин 503 жаңы учуру катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 123 түздү. Жана Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 3, Ош шаарында 32, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 7, Талас облусунда 4, Жалал Абад облусунда 23, Баткен облусунда 25 жана Ош облусунда 24 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган жаңы учурлардын саны 380 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 121, Чүй облусунда 25, Ош шаарында 19, Нарын облусунда 8, Ысык Көл облусунда 74, Талас облусунда 31, Жалал Абад облусунда 30, Баткен облусунда 22, Ош облусунда 50 учур катталды. Жалпылап айтканда республика боюнча 39.162 учур катталган. Алардын ичинен 17.172 лабораториялык тастыкталган учурлар болду. Жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын жалпы саны 21.441 түздү. Бүгүнкү күндө республика боюнча COVID-19 илдетинен дарыланып жаткан бейтаптардын саны 7024 түзүп, алардын ичинен 1897 лабораториялык тарабынан тастыкталган жана 5127 бейтаптар клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2789 бейтап дарыланып жатат, Ош шаарында 577, Чүй облусунда 673, Ысык Көл облусунда 655, Ош облусунда 1112, Баткен облусунда 366, Жалал Абад облусунда 581, Талас облусунда 143 жана Нарын облусунда 128 бейтап дарыланып жатат. Бир сутка ичинде лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен 4 өлүм катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында жана Ош шаарында, Чүй облусунда, Ысык Көл облусунда өлүм учурлары катталган жок. Ош облусунда 1 учур, Талас облусунда 1 учур, Жалал Абад облусунда 1 учур, Нарын облусунда 1 жана Баткен облусунда дагы учурлар катталган жок. 7 август 2020 жылы медициналык кызматкерлердин арасында дагы COVID илдетин жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 17 адамды түздү. Алардын ичинен Ош шаарында 5, Ош облусунда 4, Жалал Абад облусунда 2, Баткен облусунда 3, Ысык Көл облусунда 3 медициналык кызматкер COVID илдети менен катталды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу коюлган 2928 учур медициналык кызматкерлердин арасында катталды. Алардын ичинен бир суткада 7 медициналык кызматкерлер ооруканалардан айыгып чыгып, мындан сырткары үй карантинден 45 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 2025 медициналык кызматкерлер ооруканалардан айыгып чыгарылды.